Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, эфирдестер менен кайрадан кечки Бишкек көрсөтүүсү кызматыңыздарда уулуңуздар мен Кания Чыргалбеков. Кудай буйрса, алдыдагы 40 мүнөттү биз менен биргеликте өткөрүңүздөр дейле. Демек, 40 мүнөттүн аралыгында сиздердин келген Инстаграмдагы Кания Чыргалбеков 5-канал деген бөлүмдөгү бардык суроолорду өз дарегине жеткиребиз. Андыктан суроо берген замандаштар болсо, балким ушул коноктун сиздерге болгон белегин сиздерге тапшырып калышы мүмкүн. Албетте, бүгүнкү студиянын коногу атайын убактысын бөлүп келип дегендей сиздер менен биргеликте маек курам азыркы учурда даярданып турган учуру Кыргыздын сыймыктанчу мырзаларынын бири. Бул Ырчым мырзанын ырларын бир гана кыргыздар эмес, чет мамлекеттеги жылдыздардагы кайсы бир ондон, мен билгенден ондон ашык мамлекетке чейин көптөр ырдап которуп жүрөт, сабыр деп атат. Конокто Ильяс Абдыразаков. Өзүңүз көрүңүз. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Кутман кеч барыңыздарга. Мен сабыр кылбай кеттим, ушуну. Жок, өтө мактайм. Өтө мактайм. Жакшы, мен жогоруда айтып калдым да, сиздин жанымай деген шок кыздар деп которуп жүрүшөт. Ушул өзүңүз санап көрдүңүзбү? Канча тилге которуп ырдашты ушул чыгармаңызда? Жок десең. Анык деле билбейм мен жанагы. Себеби бир жерден көрүп калган бир 5-6 дагы бир башка жанагы ар кайсы тилде которулгандыктан кээ бир тилдерди айырмалай албайт экенбиз да. Орусчасын билесиң, анан казакчасын билебиз, жана бизге тааныш тилдерди. Анан башка тилдерди көп байкай албадым. Кайсынысы эме, анан ошондуктан өтө деле толук тизмесин билбейм. Бирок жакшы, баракелде. Анан бүгүн ишемби күнү кеч, өзүңүз билгендей эле. Ишемби күнү кандай өтөт болду экен? Аранжировщик Ырчым мырзанын ишембиси кандай өтөт болду экен? Бизди көрүп жаткан, Жети Дубандан көрүп жаткан көрүүчүлөр бар, YouTube аркылуу чет мамлекетте кыргыздар бар. Ильястын ишембиси кандай өтөт? Эгер үйдө болсоңуз, ушул убакта ишемби күнү кечинде эмне кылып аткан болот элеңиз? Ишемби күнү кечинде эгер ушул убакта болсом, азыр эс алып, кечки Бишкекти башка ким конок келсе ошону көрүп отурмакмын да. Удай мен да чыксам экен деппи? Жакшы, баракелде. Анан көбүнчө аранжировка менен алек болосуз, биз билгенден. Анан бир күндө канча аранжировкага чейин жасап рекорд койдуңуз эле? Шашылыш учурларда ушул жаңы жылдын алдында көп болот болуш керек, Баягы заказ бергендер, Жок, андай көп деле болбойт негизи, бирок жанагы не деп коет. Себеби деген ар бир жумуштун өзүнүн аракети, жана ошондой эле өзүнүн кыйынчылыгы оор жактары бар, түйшүкчүлүктөрү, жана ошондой эле. Ошондуктан жанагы ырчынын табитин дагы табыш кыйын, ошондуктан болгон күчтүү аракетти жасайбыз, бирок кээ бирөө жанагы орусча айтканда удачный дегендер болот, ошондойлор бат эле 1-2 саатта бүтүп кетет, кээ бирөө жүрө бересиң бир жумалап. Ошондуктан болсунча ушул удачный болгондар бат жазылып калат. Анан мен атайын эле бир күндө мынча жаздым, анан мындай кылдым деп деле анык эсебин деле билбейм. Бир күн эсте калгандыр дейм да, балким. Бирден жетет болуш керек деп ойлойм. Анан кээ бир учурларда аябай 2ден да жазып жүргөн учурларым болгон, 2га жетишип жүргөн учурларым, бирок астан негизи бирок эртеси 2ден жазганда да эртеси баары бир кичине ачып карап, кечинде жазгандан кийин эмне болду деп жана свежий менен да бир карап, ойлонуштуруп карап көрөбүз да. Жакшы, анан биз билгенден сиз аранжировканы үйүңүздө эле жасайт экенсиз, үйүңүздүн бир бөлмөсүндө, ошол жерде студия кылып жазып алып дегендей. Бул үйүңүздө жасаганыңыздын эч кандай сыры жокпу, же сыры барбы? Балким келинчегиңиз кызганып башка жакка чыкпасын деп деген сыяктуу. Кечкисин кошуналарга баягы тыкылдатып, Ильяс токтотсоң болот деген учурлар болобу? Болуп жүргөн андай учурлар дагы. Биз илгери мурун жалаң балдар болуп бойдок жашап жүргөнүбүздө коңшулар келип, милицияларга чейин участкойлор келип, документиңерди текшеребиз деп, анан байке деп суранып атып, анан ошондой учурларда болот. Азыр эми кичине андай учурлардан өтүп калдык, себеби жанагы үйдө бала чака бар, ошондуктан убак саат менен токтоп кездерде керектүү учурларда үйдө жазганымдын себеби мен сыртка чыгып, жана жумушка жетишип, анан эметпей ар дайым
кайсы учурда бир жанагындай маанай жакшы болуп калган учурларда идея келип калганда ошол учурларда кирип жаза койгонго деп үйгө эметем да. Ошо үйдө жазганды жакшы көрөм негизи. Мындай студияларга деле чыгып көргөм, ал жака барып келиш азап болуп кетип атпайбы анан. Ошондуктан үйдөн каалаган учурда экен да. Жакшы, анан үйдө бала чака деп калдыңыз. Баягы сиздин көрөрмандарыңыз мен билгенден бир 10-15 жыл мурун пайда болуп дегендей, ошол актарда баягы кыздар азыркыдай болуп телефон күч алып кез болчу ошол кездерде. Баягы дептерге автограф алышып дегендей. Ошол кыздар азыр чоңоюп калды, алар дагы үй бүлө күтүп калды дегендей. Баягы жолдошу менен жашап атса деле баягы жүрөгүнөн Ильяс деп атышат кээ бирлери дегендей. Ошол көрөрмандарыңызга сыр болбосо айта кетсеңиз, учурда канча бала болуп калдыңыз? Учурда 2 уул жана бир кичинекей кенже кызыбыз менен болуп калдык. Ошондо 3 уулду болдук, наристелүү. Ошол. Жакшы, анан дагы бир суроо бергим келип атат. Мен билгенден ошол арманым деп чыккан кездерде, азап деген чыгармалар менен чыккан кездерде деле Ильяс Абдыразаков ушундай эле өң келбетте болчу да. Ошол сиздин учурдагы чыккан эле ырчылар азыр башкача болуп өзгөрүштү, өңү түсү алмашты, башкача болуп кетти. Бул сөздү мен айтпасам башкалар деле айтса керек, Ильяс өзгөрүпсүң деп. Мунун сыры эмнеде? Мен сыры деле жок, башка деле эч кимди өзгөрүп кеткенин деле көргөн жокмун. Эми жанагы жашоо биз өзүбүзгө билинбеген менен балким экөөбүз бат-бат көрүшүп турабыз, той-пойдон көп көрбөгөн адамдар мисалы көрбөй жүрсө бизди ойлоп калса керек. Может мынчалык эскирип кеткен депчи. Экөөбүз бир бат-бат той-пойдон аркы берки кечелерден көп көрүшүп турганыбызга экөөбүз бири-бирибизге билинбейт да. Ошондуктан сырттан көп бир жыл, 2 жыл көрбөй калгандарга байкалышы мүмкүн. Андыктан биз деле өзүбүздүн жашообуздун курагында эле кетип атсак керек деп ойлойм. Жакшы. Баракелде, мен бүгүнкү эфирде колдон келишинче ачык айрым жооп беришке аракет кылалы. Суроолорубуз биздин көрүүчүлөрдөн да келген суроолорубуз көп. Анан ушул жубайыңыз жөнүндө кеп кылгым келип атат. Жубайыңыз менен канча жыл үйлөнүп баш канча жыл сүйлөшүп баш коштуңуздар? Канча жыл? Сизге кайсы сапаттар жагып калып анан баш коштуңуз эле? Мен бат эле көп деле сүйлөшүп баш кошуп андай жүрүп деле эметкен жокпуз. Себеби жанагы кыз жигит болупчу. Анан себеби мен үйлөнөр бир аш барса 1 ай, 2 ай же 3 ай деп койсок деле болот. Көрүп, таанышып, анан эмнесин кайсы сапаттар менен жана өзүнө үй бүлөгө туруктуу жана ошондой эле кандайдыр бир кандай десем, ар кандай жалжаң малжаңдары жок. Ошондуктан ушул сапаттар менен мага жакты десем болот. Ошондон улам турмуш куруп келатабыз. Жакшы, анан турмуш курдуңуздар, азыркы учурда жашоо жүрүп атат дегенде, анан үй бүлөдө баягы казан аяк кагышпай койбойт дейт. Сиздерде деле ошондой болсо керек. Үйдө урушту көбүнчө ким баштайт? Үйдө урушту көбүнчөбү? Калпайтмай жок дедик. Жок, бизде уруш деле көп боло бербейт негизи. Жана аз болсо деле ошондо ким баштайт? Негизи балдардан чыгат да. Балдар жактан ызылдашып, телефон талашып, анан ушинтип, анан мен чоңуна болуша коюп, ал кичинекейине болушуп, ушундай. Жок, наоборот, мен кичинекейине болушуп, ал чоңуна болушу, анан экөөбүздөн ызычуу кээ бир учурларда чыгып турат, анан бирок кайра өзүң сага айтмакчы сабыр деп анан токтойбуз негизи. Ошол. Эми өтө деле уруш, көп деле уруш болбойт, эми болгону кичине жанагы балдардын туура эмес түшүнүп калган эмелери болот да, эми кичинекей балдар. Анан ошентип териштирип, анан кимиси туура болсо ошондо жеңебиз. Айтор
Акырында бир тарап утат экен да. Ооба. Көбүнчө жеңесизби? Көбүнчө достук жегет, ынтымактык жегет дегенде. Жакшы, баракелде. Анан учурда аранжировка кылып жүрөсүз, сахнага чыгармачылык менен жүрөсүз. Анан мен билгенден көп жылдан бери баягы концерт бере элексиз. Алдыда качан концерт берейин деген ойлор болуп атат. Максат, пландар барбы? Ушул жылы, монжанчы жылы, ушу айларда концерт берсем, көрөрмандар күтүп жаткандыр. Ооба. Ошондой эмки жылдары деп турабыз. Негизи мен быйыл концерт коеюн деп анан жетишпей калдым. Көп даярдыктар, өзүм да даяр эмес болчумун. Ошондуктан эмки жылдарга балким даяр болуп, жакшы чыгармаларды жаратып, жакшы клиптер тартып, анан элдин табитине ылайыктуу болуп калсак, анан албетте концерт берүүгө жакшы ойлорубуз бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүнү алдыңызда улантабыз. Эфирде конокто Ильяз Абдыразаков. Азыр Ильяз мырза менен биргеликте оюндарды кылабыз. Биринчи маанайларды көтөрөлү. Анан кийин сизге келген көрүүчүлөрдөн келген суроолорду өздөрүнө жеткиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, Ильяз мырза жумшак оюнчук алып келатып, эфирге шашып келатып, ошол жумшак оюнчукту үйгө таштай келиптирмин дейт. Ошол жумшак оюнчукту буюрса ээсине берет. Ага чейин болсо оюн кылабыз. Ильяз мырза, азыр алдыңызда маска турат. Бул оюн ойнолуп жүргөн оюн мурда. Масканы тагынасыз. Сиздин алдыңызга азыр мен алып барып бир нерсе коём. Ошону кармап эмне экенин табышыңыз керек. Масканын менен күчү менен жакшылап кармап көрүп эле эмне экенин табышыңыз керек. Бирок өтө көп вариант айтып кереги жок. Азыраак эле. Сөзсүз масканы тагыңыз анда. Не алып келет көрсөтөсүңөр? Көрүп алайынчы. Жем, бул болуп жүргөн оюн. Өтө коркунучтуу эмес. Мындан эч ким жабыр тарткан эмес. Эч ким өлгөн эмес. Тамаша. Келиңиз. Өлгөн эмес. Не экен эме? Келиңиз, Ильяз мырза, тагыңыз. Баштайлы оюн да. Жакшы. Азыр мен эки нерсе катам. Сиз биринчи бирөөсүн табасыз, андан кийин экинчисин табасыз. Колдон келишинче кармалап көрүп дегендей. Эмне экенин табышыңыз керек. Алдыңызда турат. Акырындан кармап көрүңүз. Колуңузду түшүрө бериңиз, Ильяз мырза. Каяка түшүрүш керек? Муну ылдыйраак кылыңыз, Ильяз. Көрүп атат, мындай болбойт. Жок, көргөн жокмун. Көргөн болбойт. Жок, Ильяз мырза, бул оюн болгон. Сиз кармабаңыз. Кармабаңыз. Алмаштырайын, көрүп калды окшойт. Жаап туруңуз. Ошону жөн эле кармап алайынчы. Жаап туруңуз, мен алмаштырып атам башка. Да. Эми бул оюнда болгон, Ильяз мырза. Келиңиз, мен үчүн эмес, көрөрмандар үчүн, кеттик. Бирок кантабам мен. Келиңиz. Жааңыз эми. Сиз Мен башкачылардын эфирге келбей койгонун эми ушундай деп түшүнүп атам. Келиңиз. Кел. Болуңуз, Ильяз мырза, убакыт кетип атат. Көз жабыңызбы? 1 2 3. Я мен үстүмө ырык тийби? Жүрөк барбы? Жабылдым. Эми көрбөсөңүз, эч кандай коркунучу жок. Мен кепилдик берем 100%. Кармалап көрүп эле. Кыймылдабайт. Өлгөн. Ильяз мырза, ачпаңыз, бул оюн. Жок, ачпайм. Болгон оюн. Биринчиси кичине оорураак, экинчиси жеңилирээк. Азыр жок, муну кармап эле таап коюшубуз керек. Оорчулугу жок эч кандай. Азыр оорурагын иштетип табасызбы ошондо? Оорураак. Эми кармап эле көрөсүз, табасыз. Мен Оппа, жумшак экен, Эми кармай бериңиз, мына. Мен колум садында кармап атам. Сен кармап көрүп атасыңбы? Тамам, бул жер айткан да бирок. Не бул, Так. Колду эми сала бериңиз, мына. Салып эле атам, Салып атасыңбы?
Тетиги кыймылдап кетпей. Кыймылдабай. Кыймылдабай. Но каттуу экен ортодо, четиндегиси жумшак экен. Бош. Ачпаңыз. Сиз ачып ийбедиңиз, болбойт экен. Неге? Эми болбойт, эмне? Бүт окшойт деп атпаймынбы? Жок, бүт элек. Бүт элекпи? Сиз табыңыз. Табайын. Сиз табыңыз андан кийин. Андан кийин ачасыз эми. Язып мырза, көрүүчүлөр көрүп атат. Сиздин көзүңүздү ачып алгансызда көрүп атат. Болуңуз. Азыр үстүңүзгө тыштап иймеңиз. Yo, андан не кылыш керек эми? Бүттү берки? Жок, бүт элек эми. Көзүңүз чаппайсыз. Мен бүткөндө масканы чечиңиз деп айтам өзүм. Балыңдар не тарат? Келиңиз. Тугандар несі бар екен даржанда? Оңойлуу нерсе, жансыз нерсе айтып коеюн, жансыз жөн эле буюм. Сизге жардам келиңиз. Жардам. Эркекче? Эркекче. Эркекче. Төртөөбүз эртең эфирден кийин да сүйлөшөбүз. Мындай жолугуп турабыз. Доспуз, а? Доспуз. Жабыңыз эми. Так. Жансыз, Жансыз. Бисмилла, болду. Жансыз. Тиштебейт, каппайт, эч нерсе кылбайт. Жөн эле турат, кармап көрүп табыш керек. Эми ачуу ийме жок, эркекче сөз бердик, Лязым мырза өзү эркекче деди, эми табыш керек, Кайра эле жанагы кармай берейин. Эми мына мондай эле. Жөн эле кармай бересиз, болгону. Алды. Көрүнбөй жатка. Не болду экен? Келиңиз эми, Лязым мырза. Ачмай жок. Буга тийбейбиз такыр эле. Такыр тийбейбиз. Келиңиз. Мен карматайынбы мында? Же өзүңүз кармайсызбы? Жансыз, Жансыз. Анан бирдеме жансыз деп койгондан жандуу бирдеме болуп чыкты. Жок, жандуу эмес, жандуу эмес чыкмактан го. Эркекче, Эркекче, мен айтып атам. Ой. Точно жокпу эчтеке? Жок, мына. Ачпаңыз муну тийбеңиз. Мен табырайм. Бул курт окшойт, Курт эмес. Курт эмес. Бул балдардын оюнчугунун бир түрү. Сизге табыш. Эми кармап таап көрүңүз. Балдардын оюнчугунун бир түрү. Мунга тийбеңиз. Пластилин. Кармап көрүңүз. Балким окшошот. Пластилин? Жок, бул пластилин эмес экен, бул көк. Жакындашып кетасыз. Ичинде бир эме жайгашкан. Так, бул. Мында акырын эле колуңузду матырып көрбөйсүзбү? Бул жөн гана. Матырса да болобу, бул жанагы. Таап келатасыз. Кармай бериңиз. Кармай бериңиз. Азыр да ичинен чыгат деп койдум. Чыкпайт. Ачпаңыз Лязым мырза. Кармап көрсөңүз дагы жакшылап. Кармап көрөйүнбү? Эми көрүүчүлөр көрсө кез коркок экен деп атышат азырчы. Келиңиз. Башым ооруп кетти негизичи. Ачып көрүңүз. Ата. Не бул? Не бул? Ушундай кармап көрчүңөр, балдарыңар ойнойбу ушундай мен. Мындан эмне корктуңуз мынча? Ичинде кара нерсеси бар. Тирүүбү, өлгөнбү? Азыр эле корком мен мындан. Жакшы. Экинчиси бул буюм. Күнүмдүк жашоодо колдонулган буюм. Көзүңүздү чаап туруңуз, экинчисин коем. Ошону кармап көрүп анан табасыз. Бирок жакшылап ойлонуп көрүп табасыз. Оңой эле буюм. Эми мен колумда кармап турам мына. Бул бирок эмеспи ал да? Жок, бул бирок эмес. Кармап көрүп табышыңыз керек, Келиңиз, Лязым мырза. Келдим. Не деген оюндарды чыгарып ийгенсиңер ата. Туй. Жабыңыз. Жаптым. Мына бул жөн эле буюм. Болгону кармап көрүп табышыңыз керек, болду. Көздү ачып иймей жок. Болду. Кармап көрөсүз, колуңузга аласыз. Каякта? Ошо алдыңызда эле. Кармап көрөсүз. Кармап койбой туруңуз да. Эмне экенин табыңыз. Токтотпой шылып. Токтотпой дейт, табы. Тартты го деп. Бул ручка. Тогу бар экен, Тогу менен. Жакшы, Лязым мырза. Абдан жакшы оюн болду. Жакшы. Давлениеңизди текшертип көрөлүбү же жакшы элеби? Жок, болду. Жакшы элеби? Жакшы эле. Жакшы, эми бул оюндар сизге оорураак болуп калды окшойт. Кийинки оюндарга өтө берели.
Буга чейин ойноп жүргөнбүз. Бул жерде 2 билет турат. Бири-биринен тандап, биринчи бирөөсүн алып аткарасыз, анан экинчисин аткарасыз. Андан кийин көрүүчүлөрдөн келген суроолорду карама. Так, биринчи бирөөсүн алып аткарайын, а? Бисмилла. Так. Ачсаң эле азыр. Не деп чыкса? Ресторан коюп чай içeriz бүгүн азыр деп, обед. Ужинде. Так. Бирок экөөнү тең ачыш керек болот экен да баары бир. Биринчисин аткарасыз. Биринчи шаарга жаңы келген жигиттин Үнүңүздү чыгарып окуңуз көрүүчүлөргө. Биринчи шаарга жаңы келген жигиттин кыздар менен таанышып жатканын туурап бериңиз. Шаарга жаңы келген жигиттин кыздар менен таанышып жатканын туурап бериңиз дейт, э? Так. Кандай кылсак экен, кандай кылып туурайт элек? Сиз жигит болуңуз. Кудай сактасын, бирок мен кыздын образын аткарып берейин, э? Ооба. Мен бой көтөргөн шаардык кызмын. Сиз айылдан келген жөнөкөй Ильяс деген мырзасыз, келиңиз. Менен таанышканга аракет кылыңыз, колдон келишинче. Айтор тыгыз кетип калбасын да. Кетип калбасын, а? Дальше больше болушуңар керек. Так, кандай кылыш керек анда? Чоң кыз. Ушинтип баштайбызбы? Слишком чоң кыз. Слишком чоң кыз. Кайсы залга барасың? Угатам, жигит. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз Көз карап сүйлөсөңүз, тетратыңыз карабай. Сиз мындай бир көргөндө өзүм жоготуп коятам. Сиздин көзүңүздү караганга да неудобный экен десең, э? Анда даярданып кел, кайра. Даярдан. Так, шаарга жаңы жок. Аны окуй. Буну болду, окуй эле. Саламат, чоң кыз. Саат барбы? Саатыңыз канча болду? Саатпы? Саат 10-дон өтүп калды. 10-дон өтүп калды. Тум кайсы жерде? Деле. Мени шаарды айландырып, көрсөткөлөйсүңөр, тааныштырып. Шаарга жаңы келдиң беле? Ооба. Машинаң барбы? Машинам жок. Менде да жок да, эмне алып айланабыз? Машина табабыз да. Таап кел да биринчи. Табабыз, э? Таап кел. Келиңиз, экинчи билет алып көрүңүз. Так. Өзүңүздүн бир чыгармаңыз кытайча жана орусча которуп ырдап берсеңиз дейт. Катыраак үн чыгарып окуңуз. Өзүңүздүн бир чыгармаңызды Кытай тилине жана орус тилине которуп ырдап бересиз, э? Кайсы чыгарманы? Эми кытайча оңой эле да, чүң-чүңча, чуңкай базар. Чуңкай базар. Ошондой эле. Ооба. Кытайча билбейм негизи. Орусчаны деле билбейт элем го. Кандай болот? Ты прекрасная деп. Өзүңүздүн бир чыгармаңызды кыргыз тилинде аткарыңыз биринчи. Андан кийин кытайча, анан орусча. Кайсы чыгарманы? Кайсы чыгарманы аткарсак экен, чыгармада. Чыгармаң көп болсо ушундай, э? Ооба. Келиңиз, бир чыгармаңызды ырдаңыз, көрүүчүлөр да күтүп атса керек. Ильястын жандуу үнү деп. Ооба. Кайсы чыгарманы? Так, кайсы чыгарманы аткаралы? Арманымдыр да айлы, э? Арманым орусчасы кандай окут? Орусчасы ты меня кандай окут? Орусча, анын деле орусчасын билем. О, эркем ай. Так, анын орусчасын билбейт экенмин десең, кете берсек, жаным ай. Бүт эле орусчасы жок го, э? Бүт эле орусчасы. Кайсыл? Ата-эне жөнүндө барбы? Папа, мама деп койгонго. Папа кебай деген мама. Мама кебай деп. Аппак таңдай деген кандай кыласыз? Аппак таңдай белый утрода. Утро. Ошондой кылып кеттик. Апакемден чыгарма. Апа кебай. Так, биринчи кыргызчасын ырдадык, э? Ырдаңыз. Кыргызчасын ырдаңыз биринчи. Эми ырдадык да. Ырдап коет, ырдадык деп койбойлу. Көрүүчүлөр көрүп атат. Кантип ырдадык дейт, ырдабай туруп. Апа кебай. Ак шулан. Тек куплетин ырдап көрөйүнчү.
Жылдан жылға самайың бурыл тартып, жылу жүздің бүріші бара тартып, апа кебай ардағым теңдеші жоқ. Атып тұрчу ақтаңдай күнді жарқып, апа кебай ақшоладай жанып тұрчу күнді жарқып. Барыңыздар апалар деп тұр, анан эми орысчасын өтөлү, Қытайчасын өтөлү бе? Давай. Қытайча ойрок қой. Чиншоң деп пе? Kendinize ошондой деп бериңиз. Кытайча билбейм да, ошентип ордой берейин. Эми ошондой кыл да. Тинкаң тин шадың шу, ядың сезің кеу. Адың чозың чу хеу фау, меуңа фяу чейн. Тура эле кетти. Тура эле. Не жөнүндө экенин билбейсиңер, э? Жапон жөнүндө болду. Тинкаң фарин шусун коу. Birde Changchung Cheyoli So Sân Câu Đinh Mai Sân Châu Chính Kỳ Sao Phi Trong Trong Xê Xa Chừng Ca Chi Dơ Tàng Chính Không Mi Cho Dừng Chi Yu ил атасың го сен. Сөзүн ким жазса? Ар бир көрүүчүнүн көзүнөн жаш айланып кетти болуш керек. Күлгөндөн да, мыйлагандан эмес. Жакшы. Ошондо апанын кытайчасы кандай болуп калып атат? Чоңшүнчө болуп калды. Ошол рахмат деген, шеше деген билем. Жакшы, баракелде. Орусчанын жөнүнө коелу. Орусчаны эме телефон чалып атат как раз деп эле. Алло, деп. Сөздү буруп. Сөздү буруп башка жакка. Жакшы, мындай кылалы. Орусчанын жөнүнө коелу. Орус. Мама кебай дейсизби? Эме орус мектепте орусча ошол орусча эжекке сабак берип атканда мен эме Картошка аскан кетип калган. Математиканы окуп жүрө бергем десең. Музыкадан көп окуп жүрө бергем деп. Спортны физкультурада жүрөт элем, э? Не кылдык? Орусчаны даярданып келейин, э? Мүмкүн, Чегирдай берели. Мама кемай, белый как белый утро. Кандай эле? Жабада тактаңдай жарык. Апа кебай аппак таңдай. Орусчада кандай кыргызчасын унутуп калдым. Жакшы. Урматтуу эле көрүүчүлөр, өтө жакшы эфир болуп атат. Эми мындай кылалы, сизге көрүүчүлөрдөн Кытайда түшүнүп кытайча сүйлөп жүрүп. Көрүүчүлөргө айтарыңыз. Жакшы, эми биздин көрүүчүлөрдөн келген суроолор бар. Ошол суроолорду өз араңызга жеткирейин. Сиз суроолорду эстеп каласыз дагы. Арасынан өзүңүзгө жаккан суроосуна белегиңизди бересиз дейли. Келиңиз. Саламатсызбы, Ильяс байке, ишиңизге ийгилик каалайбыз, ар дайым бар болуңуз дейт. Сиздин чыгармачылыгыңызды сыйлайбыз дейт. Ильяс байке, сиздей ырчы болгум келет. Сиз менен кантип жакындан таанышсам болот деген экен. Бул жерде Дөөлөт деген замандаштан келген экен. Жон рахмат. Таанышсам болот дейсизби? Сурооңуз Кантип жакындан таанышсам болот дейт. Так, кантип таанышса? Instagram аркылуу дайрект деген бар азыр. Ошол жака жазсаңыздар болот. Ар кандай лишний вопростор болсо, суроолор боюнча ошол жерден жооп бергенге болот. Жана ошондой эле ушундай эфирлер аркылуу анан дагы бир убакыт жана Кудайдын буйругу менен жолугуп кала турган болсок да бир концерт той-бойдонбу же көчөдөнбү же болбосо ар кайсы жерден болбосун, кайсы жерден болбосун жолугуп калсак, буюрса таанышсак болот. Же болбосо ушу дайректтен чыгып, телефон номеримди жазып алып туруп,
Анан чалсаңыздар болот. Жакшы, Айганыш деген айымдан келген экен, Москвадан жазыптыр кийинкиси. Элиаз мырза саламатсызбы? Мен сизди кичине кезимден бери сыйлайм деген экен. Ушул ийгиликке жетишиңизге ким себепкер, чыгармачылыгыңыз кантип башталган дейт Айганыш, Москва. Бул ийгиликтин жетишине каниет себепкер. Кече чалып эфирге келиңиз деп. Чыгармачылыкты кандай баштадыңыз эле? Башы кандай башталган? Балким кафедерде ачасыз, же тойдо, же аппарат ташуучусуз. Туура. Сиз эмне алдын оңдоп атасызбы? Эмне кылып атасыз? Жок, мен бул жакта дагы каттар жок бекен деп карап атпаймынбы? Жвачкасын чаптап атабы? Бекиткен жвачкаларды тейип чаптап. Туура. Айганыш, чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Сиздерге Москвага да чоң салам. Барыңыздарга. Жана ошондой эле албетте биздин күйөрмандардын сиздерге окшоп ушинтип колдоо көрсөткөн жана ошондой эле биздин ата-энебиздин, жакын досторубуздун жана ошондой эле биздин дагы кимдердин десем болот. Негизи бардык эле ушул жашоодо кимдер жардам берип атса, достор, бир туугандар, жана ошондой эле кыргыз эли менен Башы кандай башталган чыгармачылыгыңыз? Кесиптештер менен биргеликте. Канча жашыңызда эмне болуп баштадыңыз эле? Канча жашыңызда аранжировка кылып калдыңыз? Негизи ушул концерт, биз жака концерт коюп барышкан. Абдымалик Шерматов деген ырчылар, Бекборович деген ырчылар концерт коюп барганда концертине барып, ошолор менен кошо кетишим керек деп ар дайым барып кирип уялып катыша албай кетип калчу элем. Анан бир эмесинде Абдымалик Шерматов менен апам сүйлөшүп койгон экен. Барып сүйлөшүп, мен сахнанын артына чакырып атат деп анан барып ошонтип артынан кеткем. Анан ошондон улам Бишкекке келип, ырчылар менен таанышып, аранжировканы ошол жактан, ошол Абдымалик Шерматовда чогуу иштеген Мирлан Ниязов деген байке менен аркылуу үйрөндүм. Ошондон улам андан кийин көптөгөн тааныштарды ашырып, ошол чыгармачылыкка аралашып, анан билбегендеримди бирөөдөн үйрөнүп, ушинтип келатам негизи. Ошол ийгиликтердин баарына жетишкен себеби бул албетте апам деп айтсам деле болот. Жакшы. Айзада деген замандаштан келген экен. Ильяс байке саламатсызбы? Сиздин ар бир ырыңызды жакшы көрөм дейт. Ошол чыгармалардын ичинен өзүңүздүн жүрөгүңүзгө эң жакыны кайсы? Билем баарын жактырасыз дейт, бирок бирөөсүн айта кетсеңиз деген экен. Айзада деген көрманыңыз. Чыгармачылыктагы ырларымдын эң жакшы көргөнүм жүрөгүңүзгө жакындабы. Негизи баардык ырларды жүрөктөн жакын болот, себеби анын өзүң жүрөктөн жазбай койсоң, ал элге дагы жетпей калат, көрөрмандардын да купулуна толбой калат деп ойлойм. Бирөөсүнө мисалы, бирөөсүнө так деппи? Бирөөсүн айтсам бирөөсү таарынат дерсең. Күндөн өршөт деп. Чыгармачылыкка мага жаккан ырларымдын кайсы менсе жагат. Мага негизи бирөөсү эмес, мага бир 5-6 жагат да, ошондуктан. Кайсылар? Ошол бул мени тааныткан арманым, Эркемай деген ыр жагат, жана ошондой эле көптөгөн ийгиликтерди алып келген Азап, Казакстанга чейин жеткиз популярный кылган Жанымай, жана ошондой эле бизди сыйлап ырдаган мекен жөнүндө жазган ырларыбыз бар, ата-эне жөнүндө жазган ырларыбыз бар, ошолордун баары жагат. Жакшы. Элиза деген көрөрманыңыздан келген экен. Ильяс байке саламатсызбы? Жеңем менен кандай болуп таанышып калгансыз дейт. Экинчи аял алуу оюңузда барбы? Болсо мен тиймекмин дейт. Элиза. Так. Элизабы? Таман суроолорду өзүң эле берип аткан жоксуңбу? Берип атам. Болду. Анда кечиресиздер. Мен сизге тийип алып эмне кылам апы? Жо жана Бишкектен таанышкан гордый кыз болот бардым. Эми ойлонуп кеттиңби деп атпаймынбы десең. Тамаша. Албетте. Эме аялыңыз менен кандай таанышып калгансыз? Каяктан? Таанышып калганмын. Ушундай бир таанышып
жанагы бойдокчулукта болосуң го, кыздар менен таанышып, анан ушундай деп анан жана тагдыр буйрук насип дегендей таанышып калдык. Андан кийин дагы ошо баш кошконго үйлөнүп калдык. Анан негизи таанышып калдыңыз? Ушуну айтсаңыз, кафеденби, көчөдөнбү? Көчөдөн. Маршруткаданбы? Көчөдөн таанышып калдык. Кайсы көчөдөн? Дордой жактан таанышып калдык. Мен ошол жака барып, бирөөлөрдү жеткизейин деп барып, анан кайтып жолдон келатып, анан сизди таанып калды? Тааныштарды алып келатып, Айша тагыстын кыздарын алып келатып, ала кетиңиздер дегенде. Анан туш көрүп калып, анан сурап билип, анан номерин алып, анан клипке тартайт элем деп анан таанышып десем, клипке тартылам, макул. Анан кийин жолукканда анан алдап койдум деп, анан сизди түбөлүктөгү клипиме тартайын деп атам деп, анан ошентип сунуштасам, анан клипке тартпай алдыңызбы? Анан ушинтип өзүмдүн жашоомдогу клипке тартыла турган болуп калды. Ошол дагы эле катышып атат дейсизби? катышып. Ушундай клипке тартам деп мындай көйлөк кыз менен тааныштыңыз беле анда? Анын баарын баарын санаш керек дейсизби? жок. Ал сыр бойунан калсын деп. Экинчи аял алуу оюңузда барбы дейт? Экинчи аял оюмда жок. Жакшы, Элиза, үмүтүңүздү өзүңүз дейле биздин көрүүчүгө. Убакыт өтүп кеткен экен, Ильяз мырза. Суроолор ушунчалык көп келди. Анан арасынан кайсынысын Тандайсыз? бирөөсүн тандап коесуз, а? Ооба. Кайсынысын тандайлы? Так. Негизи суроолордун баары эле жакшы экен. Мага абдан жакты. Оор экен дейсизби? Оор экен. Татаал суроолор экен. Бирөөсүн тандай кетиңиз. Так, бирөөсүн тандасак. Негизи баары эле жакты мага. Бирөөсүн тандаш керек, Сага сизге кайсысы жакты? Сизге. Силерге кайсы? Жана экинчи аялыңыз болбосо дагы белеңизди алып калсын деп атпайбы? Майыл, макул. Сиз экөөңөрдү көрүштүрүп коеюн, Тамаша жакшы баракелде. Элиза деген замандашка буйруду белегиңиз, Бул сизден белек катары калсын. Эми балким тамаша иретине жазды, балким чын жазды дегенде, бул болгону эфир, урматтуу көрүүчүлөр. Ильяз мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Алтын болгон убактыңызды бөлүп келип дегендей жашынакай оюн уюштуруп бердиңиз. Тазим бар болуңуз. Элеми сизден кыргыз элине болгон эркин микрофон, камера алдыңызда. Чоң рахмат. Сиздерге жалпы каниет. Ушундай эле бүгүнкү кечки Бишкек көрүүчүлөр жалпы сиздерге чоң салам, чоң рахмат. Барыңыздарга ийгилик, ден соолук. Эч убакта жамандык көрбөңүздөр. Ар дайым маанайларыңыздар жакшы болуп, иштериңиздерге ийгилик болсун. Жакшылыктарыңыздарда көрүшүп туралы. Жакшы баракелде. Жакшылыктар деп калдыңыз. Тойго канчадан чыгып атасыз? Арзан эле. Дайректен жазсаң сүйлөшөм. Бул Каниет мырза билет. Сиз 2000 сомду айтып салайын эфирде. Сиз да канчадан чыгасыз эле? Экөөбүз. Сизди 2000 сомдон чыгат деп айта берейинби эфирден? Жөн. Тамаша. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ильяз мырза экөөбүз дос болуп кетебиз ошол себептен. Кичине баягы эфир учурунда тамашалар болуп кетти, урматтуу көрүүчүлөр. Туура кабыл алыңыздар, урматтуу замандаштар. Студиянын коногу Ильяз Абдыразаков болду. Бүгүн сырын чечилип айтып берүүгө аракет кылды. Оюндарыбыздан кичине коркуп сүрдөөдү дегендей бул болгон эфир, урматтуу көрүүчүлөр. Кайрадан кийинки шемби күнү дал ушул убакта амандашабыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө бар болуңуздар.